Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. Biz кайрадан сиздер менен биздин мейман түз эфирдеги көрсөтүүбүздө саламдашып жатабыз. Биздин бүгүнкү түз эфирдин коноктору кыргыз казак айтышынын баш байгесинин ээси Төкмө акын курдашыбыз Майра Керим кызы жана Майра Керим кызынын шакирттери Айгүл Бердикулова менен Жазгүл Жумакановалар бүгүнкү биздин куттуу студиябыздын көркүн чыгарышып, көрккө бөлөшмөкчү. Майра, анда алгач бул өнөр инсандарынын шарты боюнча телекөрүүчүлөрүбүз менен бир амандашып алсаңыздар дагы, андан ары суроо жоопторду улантсак. Салт боюнча халкыма саламдашып алайын. Жаз келди мына жадырап, жакшы жатсыңар буң агайын. Кашымдагы калтарларым көтөрсө экен деп келдим, бүгүн кыргыз элимдин маанайын. Açatında silera, basatında silera. Koldup kana bersenger körünöder ten kızlarım. Bul can ele tatıp durgan gezderi camak önörünün tuzdaman. 20 yıldan beri qaray kaynelerim çekeden körgöşçün ele ızgarın. Jenge жалгыз жүрөсүң, кашан жетелеп чыгасың дечелиңе кыргыздын кырмызы кийген кыздарын. Эмели? Оңой эмес иш экен. Бул жамак деген өнөрүң тек теңирден болгон түш экен. Аман эсен жатыш сел. Арасынан чыгады эчен түркүн өнөрүлүү. Ал ошол көп өнөрдүн ичинен жамак деген өнөрдү жараткан гана береди. Саламдашуу салт боюнча эми мезгилин бул кыздардын урдап ала бербестен чекеден кезек берели. Көкүрөгүнө жыйнаган көркөм сөз деп Кудай буйрса азыр ар бир кызым өз алдынча султан курдаш тереби. Buyursa kırgız elime görünür dağı çalkıgan göl sumalı kızlarım gelgen gezde gemeli. Bul jerge gelbey kalışkan, menden talim alışkan. Tağı 5-6 ayal zat dayarı turat buyursa. Halarda çıgadı aytışka ak kalpaktın mırzalar aytışçı dep kıyılsa. Mına oşol ayım aytış önörüne katışam degen kızlarıdın önörün elim görgөнгө dagı aytışka gelip jıyılsa. 20 may günü Tarih muzey töründöňe oşondo algaçkı tilaşar bolup elimde. Körünüp kalgıla kızlar dep mına götörüp jatam demilge. Köbeyseken dep jürmün Kudayım eger buyursa. Kanı menen janına egiz bütkön bul önör. Kırgız menen Kazakka tegiz bütkön bul önör. Hal emi tıngdap koyoluna kişkene göңүл buralına. Kanday oylor jat eken menin Aygül kızımның anan soň Жазгүл kızımның kebendi. Baştaylığın ak kalpak elge salamdı. Orun algan tarıktan bugün omattun elim mamambı. Kızır ata koldoğun, kız akındardı joldoğun. Bugün kızın araytat salamdı. Mayre jemerçi bugün biz mına çoğulup kaldık kalağa. Elim barsın bu sağınıp gütkön sanada. Çıdamdı kalpın kalkım özüңün anan çırpıktay kızın sadaga. May
майрежемдин ээрчи биз жүрсөк анан калтырмак беле талага. Айгүл кыз кезекти мага бердиңиз, майреже менен кошулуп мына түз эфирге келдиңиз. Мен дагы салам айта кеткен түрүм бар, анча мынча болсо да кичинекей үнүм бар. Саламды айтам эл журтум, кыргыз элим калкыма. Салам айтам ушул жерде олтурган улуу кичүү жалпыңа. Анткени мына карачы кыргыздардын өнөрпоз акындардын илгертен калган бул өзү саламдашкан салтыда. Эгерде саламдашпай туруп алып башка сөздү айтканың, бул акындардын кетип калат баркыда. Эмесе айта кетейин, майрежени ээрчиппиз, эки кысмында келдик талпына. Элтиерге айтайын жакшынакай кептерди, сиздерге чоң рахмат, ушуну менен карачы жаркыра да жаркыра. Рахмат, кем болбоңуздар, урматтуу көрүүчүлөр. Биз түз эфирдебиз. Эми Майра, өзүңүз саламдашууда айтып өттүңүз. Айым айтыш деген бир элге журтка бир өнөр майрамын тартуулаганы турупсуздар. Дегеле бул жерде артыңыздан сиздин чачпагыңызды көтөргөн эки кызыңызды ээрчите келдиңиз. Сиздин ушул айым айтышта канча кыз бар бүгүнкү күндө? Шакирттериңиздин салмагы кандай? Азыр бүгүнкү күндө бул кыргыз элине табашпак болуп турган учур. Аларга да бир аз токтолуп, анан бул жерде жаркыраган ээрчите келген эки кызыңыз жөнүндө өзүңүз бир аз кененирээк айтып өтсөңүз. Чоң рахмат. Эл журтума ошо бир сүйүнчүм бар деп мындан көп убакыттар мурда улам баягы кичине акырындан чекесинден кабар берип жүрчү элем. Бирок өзүм сүйүнүп жүрчүмүн. Баягы ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңип, кейде бир оролу келбей, орому келбей аткан учурлардан бир топ убакыт кечөөлдөп калдык. Бирин акырын башын бери ийкеп калган кезде экинчисинин турмуш тагдыры башкачараак, тагы үчүнчүсүнүн бирөө турмушка чыгып, бирөөсү балалы болуп дегендей, бирөөсү жаңадан бойдоктуктан өтүп, ошентип баш аягы бир 7-9 кыздын аял затынын башы куралды да, биlikte. Жүрөгүмдө орун берип, андан эми баягы шакиртти сөздөн жаңылса, устаттын көзү карандап калат да. Анткени бул уяттуу нерсе, бул үчүн деген bir üniversitetin diplomu menen emес, 10 üniversitetin diplomu menen тең келгис өнөр жараткандан гана болот. Ал үчүн калк аралап, эл аралап канча жүрдүм. Ошондо бул кыздардын ар кайсынын орду бөлөк, ар кайсынын бир жан дүйнөсүндөгү жабык жаткан, анан жанагы жүрөгүндөгү жалдарынын баягы мындай бир көчүлөтүн убактысын күтүш, булар менен бирге толготуп жүрүш. Мындай айтканда, ошо 9-ун 9 бөлөк төрөгөндөй абалга алып келди мени. Анткени эң башатында биринчи ырчылык, аткаруучулук жагынан баштадым. Бирок мени көп күтүп калдыбы деп ойлойм. Ошо кайнелерим да, сахналаш сарбаздарым да чок айтышып жүргөн. Элимдин алдында бир топ кадимгидей эңкейип жүрдүм. Билинбеген менен жүрөгүм уялып жүрдүм, жүзүм жаркырап жүргөнүм менен жүрөгүм уялып жүрдүм. Анткени бул чоң милдет болчу. Жеңе жетелеген кыз жерде калбайт деген макал бар эмеспи? Аида Шамбетова, Гүлназбек Босун кызы, булар аткаруучулар калпында сакталып келатат. Ал эми андан кийин поэзия тарабынан Зинагүл Ажынаева, Бактыгүл Абдувалиевалар келатты. Жан дүйнөмө орун алып баштады. Жыпараны болсо биринчи угуп тыңдагандан кийин бир аз мезгилден кийин кайра келчи жарыгым. Көп дастан, көп термелер менен мындай көрөнгө жийип кел. Көркөм сөздүн каражаттары кыргыз элинин дастандарында, термелеринде.
ошондойдон жыйып бир кайра бир жолукчу дегенде ал кызым түмөлө менден жашынып караным көрүлсө кашып жүрүп акыры айланып туруп анан бир 20дан астам дастан менен терме менен келди. Анан көрөнгөсүн акырын көрүп агысынын Алжыпар кыздын тай энеси карыя мени менен жолукканда ушунда мындай айткан эле: алты болуң сабадан бул акымыз куюлганын айтсаңчы, алты болуш казактан майрамдын кыргызга буйруганын айтсаңчы деп. Жети болуң сабадан акымыздын куюлганын айтсаңчы, жети болуш казактан жигити кыргыз канатка буйруганын айтсаңчы деп. Мына ошол кишиде тай энеси. Ошондой ар жагындагы бекер болбойт бар экен. Анын үстүнө Жапарда акырын-акырынан башталып көрүп калды эли журтум эми. Андан кийин айтыш фонд уюшулуп, айтыш фонддон кылт этип Аида деген кыз мына угулду эле караны кичине кулагыма кабар угулганда кеч болуп калды. Бул раматлык жакшы кыз болуп чыкмак. Жакшы чыкмак, анткени Ашкемде тукамда ушул маган бир жолу жолукканда айтты эле Аида деген кыз жөнүндө. Эми алдырарда жаздырар болот экен, жолугуша албай калдык. Ошентип жүргөндө Тикенек деген аты бар, Токтогулдан заты бар чыккан. Бизде Айгүл Бердигулова деген кыз бар, ошону да бир угуп койбойсузбу дегендей. Анан айтыш фондда мен Айгүл менен тааныштым. Ошентип айтыш фонддун оңундуктөрүндө Айгүл катышып жүрөт экен. Ошентип 2-3 акырын мамилелеш болуп баштап, жакын жан дүйнөбүз салмакташа баштадык. Кыз менен чайлашып да, отуруп маектешип да, анан аргы жан дүйнөсүндө бир башкача көрөнгөсү бар. Анан бийик парасаттуулугу менен, анан сөздү салмактай билгендиги менен, анан бирок ошонун баарын ордуна дагы эле коюп үлгөрө кезинде. Азыр болсо ордун коюп, жамакчынын баары салган жерден эле жамап кетпейт. Азыр төкмө деп жазганыңардан уяла берем мен. Туура. Төкмөнүн баары кетпедиби? Кеткен төкмөнүн мына аркы асылдардын аяккы магикандарын көрүп калдык го. Ооба. Анан жамакчыларым, жамакчымын деп ушундай сезинем өзүмдү. Анан Жазгүлдү болсо нарын жергеси таланттарга бай, ушундай керемет үй бүлөсү менен таланттуу Мунарбек деген жолдошу бар. Чөбүйүп Мунарбек элге журтка белгилүү. Ал эми буларды алып чыкканда, канатын кактырганда Табылдактанып деген замандашым, сахналаш партнерим бир жагы, кайнагам бир жагы. Ошол кисинин баягы Манас рухы театрында да бир тарапты көрүнүп, андан кийин бул кыздын экөөнүн да обончулук өнөрү бар. Сахнага көнгөн, жүрөктүүлүк бар, калкты ала алат го деген ой менен, анан өздөрүнө акырын үңүлүп карасам, бирин экин сабактар өтө баштаганда, кыздар, силер кайсынын кайсыл деңгээлдеги жамакчы болоруңду ким билет? Менин өзүм деңгээлим азыр жете элек. Жамакчылыктын төрүнө жете элекмин. Мен да жамабырдап жүрөм жарыктарым. Бул эртеңки күнү кыргыз элине бороздо салган кыздардан болосуңар. Меган жалгыз өзүмө оор болуп жүрөт, мынча жыл жүрдүм. Мага кошо бороздо чаап бергиле, келерки урпак кырчын келе жаткан азыркы могу жаштардын баштап тарткан жүк жеңилдейт. Баягы улуттук өнөрүбүздүн ишинтип аял затынын өзүнө жамак өнөрү конуш опурталдуу өзү. Эр азаматтарга караганда аял затка чанда конот экен. Байкап отурсак. Анан ошол ырыскүл ырчы эжелерибиз тарыхта кандай керемет сөздөрү, Суусаркан энелерибиздин мынакей балкы кыздарды бардыгын биз Балбай аганын жыйнаган тарыхый баягы топтомдорунда көз жеткиздик. Угуп айтып жүргөндөрүн, анан жанагы китептердеги жана залкарлар деп топтоп чыгарган китептерден анан ай, мына учугу бар уланат демекчи. Нарысы астыбызда бар. Мен ушу аракет кылсам берекет болор деп кыздарым менен акырын. Анда Алмагүл эже чыкты, мынакей өткөндө көрдүңүз. Баягы 11 баланын энестеп. Салттык музыканын апталыгында, салттык өнөр апталыгында ушул жерде Алмагүл эже мына бул киши 15 жыл мурда көрүндү эле. Жок, колдон чыгып кеткендей болду эле, бирок турмушта 11 баланы тарбиялап, батыр эне болуп. Шекериңиз өзүңүздө деги Жазгүл комузун күүлөй турсун, обончу деп калдыңыз. Бир обонунан бир кайрып бербесе болбостур.
мейлі Жазгүлдің тіге Кел қайт. Жазгүл қомыздың көйлегіше сіз айта беріңіз. мен тіге Алмагүл ежеге там бердім, ал кісінің табиғатында бар екен. Анан өзі ат башынан қыз екен. Гөлдің Барсықонының келін екен. Айгүл болса Тоқтоғұлдан. Жазгүл болса Нарындан. Анда Жазгүлдің бір орны қалы? Рахмат. Мен дағы кичинеден обон, 1-2 обонум бар. Ошол обондордун ичинен Майра эженин китебин карап отуруп, ушу Агатай деген сөзү темадагы бир ырынын сөздөрү аябай жагып калды да. Анан ошого үңүлүп, карап отуруп, анан бир кичине болсо да обон чыгардым. Бул бет ачарбы же ырдал жүрөбү? Жок, ырдал элек. Ырдал элекпи? Мына бүгүн тушоосу кесилеткен анда, Агатайым. Сөзү Майра эженики. Агатай деп койсом жүрөгүң болк эте түшөрүн билемин. Туптунук булактай көңүлдү ылайлап албону тилегин. Гирдетип албону тилегин. Агатай деп койсом акырын азапка түшөсүң батырым. Ачытып албасын деп жүрөм, турмуштун тузу кем татымын. Турмуштун тузу кем татымын. Агатай деп сыйлай жүрөйүн, 100 жолу жүрөгүң тилейин. Өңүңдө колуңуз жетпеди, дайыма түшүңө кирейин. Дайыма түшүңө, күнүгө түшүңө кирейин. Күнүгө түшүңө кирейин. Кем болуа. Сөзүн унутуп калыптыр. Урматтуу көрчүлөр, мына сиздер азыр Майра Керим кызынын шакирти Жазгүлдүн эжейинин сөзүнө жазылган оондурунан бир үзүм уктуңуздар. Муну мен бул суроого кайрылганым, Майра Керим кызы бул өз айткандай жамакчылыктан, төкмөчүлүктөн сырткары мына менин колумда тургандай эгиз тилдеги эргүүлөр деп аталган Майра Керим кызы деген ыр топтомунан турган жакшынакай китепти окурмандарына сунуштаган, жүрөгүндө ушул поэзия түнөк тапкан эки элдин эрке кызы. Майра бул белгилүү абар акыны Расул Гамзатовдун жерден жаракка кетсе акындын жүрөгү аркылуу өтөт деген бир улуу сөзү бар. Албетте бул акын бир тең, ошонун ичинде бул аял затынан чыккан акындын жүрөгүнөн кандай өтөт, ушуну сиз өзүңүз чечмелеп айтып берсеңиз. Турмуш ырлардын көбүсү жашоо, турмуш, балалар, тегерек, айлана чөйрө, кандайдыр нерсе кылт эткен калктын камы, абал, ошол убакыт, мезгил өзүнүң учурунда койгон талаптарына аял акындардын жүрөгүнүң коңгуроосун ошол кагат. Ошол мисалы ар кайсы акындардын карап турсаңыз, мисалы Бактыгүл Чотурова апайыбыз, Фатима Абдалова эжебиз, Жапара Исабекова, Айгүл Узаковалар, Сагын Ахматбекова эжебиз, мисалы мен ошол эжелердин баягы ырларын угуп жүрүп, анан Салтанат Орозбекова эжебиздин ырын угуп отуруп,
жөн эле сүйлөгөн кейде мына алып баруучулук менен сүйлөп аткан даже кандай абал болсо да аял заты өктөмдүктү кечирбейт, бирок өткөндү эскертпейт, мезгилинде бере алат да. Ушул башкача берет, өбөктөп, таттуураак, жумшак, бирок абдан айбынды. Дастан Сарыкулова агабыздын бир жакшы макалын эстей берем. Эркектин билеги күчтүү, аялдын тилеги күчтүү деген. Жакшы сөз. Ошон үчүн туура айткан Расул Камзатов. Биздин жүрөгүбүздөн өтөт барлыгы как жарып. Ошол жүрөктөн эч качан жарак өтпөсүн дейли. Сиз ушул могу китебиңиздин ичинде өзүңүз аябай аздектеп көкүрөгүңүзгө эң мыкты деген ырыгыңыз кайсы деп ойлойсуз? Мен баягы балдарын Келиңиз, бөлүп карабаган адамдай, муну ар кайсынын тагдыры бар ырлардын. Бул китептин өзүнүн тагдыры да жакшы. Бийиктик басмаканасынан чыккан. Үсөнбек Асаналиев агайым баш сөз жазып, мен үчүн эң ошо баш сөз жазып, менин чыгармачылыгымды таразалап ошоган ак жол калаган агайларым менен, анан жан дүйнөмө жакын адамдардын бул бет ачарына мына Фарзатска түшкөн бир ырды окуп койгум келет. Менин өз ырларым эмес, мага кымбат. Маган ошонун өзүмдүн биринчи бетине берген ыр кымбат. Майрага деп Дүпөн Дербишев деген кайнагам бар эт. Ушундай халыкка төбөсү көрүнгөн Раматылык ага 96-жылы ушундай 8-мартка карата маган бир тилек жазыптыр. Ошондо төкмө десем жазмакын, жазма десем төкмакын, жазатайбай ишке ассын жазамын деген максатың, таңдайың шекер, тилиң бал, таланттуу сендей аз акын, жараткан Аллам дем болуп өзүңдү Кудай сактасын. Келиним Майра, турмуштан талыкпай алдың билим, таанылган акындардан болдуң бүгүн. Түрлүү адам көп түшүнөрсүң кийин, жеңишке жеттим дебе, жеңиңди дагы өйдөр өктүрүн. Бели. Өзүңдү урматтаган абаң Дүпөн Дербишев деп мына маган баягы эшигин көрүп, төрүнөт денесин көрүп кызын ал демекчи. Менин китебимдин мукабасынан баштап, ушул алгачкы бетиндеги ак тилектерден баштап, мен үчүн менин ырларыма кымбаттыгы эмес, меган кымбат адамдардын ою. Ал эми кантип эле ушул китептен бир ыр окуп кое албайын. Бул bir 89-жылғы ыр экен, мен эми таңдабай эле коеюн. Сенин ак периштеңди кезиктирдим деген ырымды окуп коеюн. Жан элем жан дүйнөмө жара түшкөн, жабыркап көңүлүмө сана түшкөн, жалгыздык чеңгелине алар кезде таңдоолум, өзүң болдуң ара түшкөн. Сүйүнчүмдү келделге тез уктургум, коңганым бир бакыттың сезип турмун, капастан жол таба албай турганымда мен сенин ак периштеңди кезиктирдим. Ошентип өзүң менен жолукканмын. Ордун сен жоготумдун толуктадың. Очогум ойрон болуп турган чакта мен ойдо жок казыналуу болуп калдым. Эми бул колго тийбеген бир арман экен. Келиңиз, домбураңызды алыңыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз түз эфирдебиз. Биздин куттуу студиябыздын сый коноктору Майра Керим кызы жана анын шакирттери Айгүл менен Жазгүл. Бул сиз кыздардын да атын уйкаштырып тапкансыз го? Негизи ой, оролу келер, иштин олжосу өз эле оролот. Олуңа дейт анан. Эми бул жана жакшы сөз айттыңыз. Бул жеңелүү кыз жерде калбайт деп, кыздарыңызды эми өзүңүзгө бир айыр баштап казак жигиттерге жөнөтүп жүрбөсөңүз болду. Албетте бул тамаша. Орнугуп калган кыздар. Казакта менин ордумда тигине Алмагүл эжем бүткүл Казакстандагы кыргыздардын маданий борборунда, Казакстандагы кыргыздардын маданий борборунун атынан келип айтышка катышып кетти өткөндө. Кыздардын баары орнугуп калган. Коркпой эле коюңуз, эми келечек. Анын үстүнө баягы бул жакшы кыз жатка кетпесин деген сөз бар да. Туура. Бирок мен да казакка жакшы эле кыз эмес белем. Сиз эми казак менен кыргызга тең кызсыз. Казактын кызы болсоңуз кыргыздын жээнисиз. Туура. Мен муну айтып жатканым, мына могул жерде Баяз Турал деген тарыхчы, публицист, акын,
көп кырдуу талант. Момундай сөз жазганда, жээним Майрага дейт. Узун өмүр, чың ден соолук, көкөлөгөн көңүл, түгөнбөгөн шык каалап автор дейт. Рахмат. Мына ушуну ушул эфирден пайдаланып сизге тапшырып коеюн. Ушул аманат. Бисмилла. Бул Оғуздар деген китеп Баяз Туралдын. Анан мен Баяз Туралга тамашалап берчи сурооңуз кандай болот десем, момундай суроо бердиле. Мунусун да жаздыра келдим. Өзүнүн колу коюлуп турат, мына урматтуу көрүүчүлөр. Казак элинен акын кыздардын көп болуп, бизден тескерисинче сейрек болушун эмне менен түшүндүрө аласыз деген суроо берген да. Муну ичине салып коелу, сизге эстелик болор. Қазақ баяғы атасынан баласы қиын шығар дегендей, қазақтың арқы тегінде қара қырғыз жатпай. Ал жақтағы қыздардың өнігіп өсісі да бұл қырғыздың олжасы деп түсінемін мен. Турабы? Мен бөлгім келбейді. Бөлгім бөле албаймын. Анткені менің көкірегімдегі соғып тұрған жүректің бір қылапаны қазақ, бір қылапаны қырғыз деп соғады. Үйдегі қос жаздықтың бірінде қазақ, бірінде қырғыз жатады. 62 тамырдың 50-на 50 демекші, 50-де 50 алмашу қаны қазақ пенен қырғыздан. Анан эми қырғыз елінде аз деп айтқанға мен қосыла албайм. Ачылелек сандықта бұл челелек құндыз бар демекші, қалқ арасында қанша бар. Жиылбай қалғандары қанша, чачылғандары қанша. Ошо кейінгі кездерде мен бір өзімше жолым келіннің аяғынан демекші, менің өзі жолым жақшы болды. 90 жылдары келген кезде, 92 жылы көптен бері болбай атқан айтыш жанданып, шу бастағанда жалғыз шығып қалып, шонда мындай абдан да адашып қалат белем, кім білет. Ал кезде келінім деп мені жетелеп, Шайлау апам жағынан жамақ құрап, Шайлау Мұқашып келген. Семетейчи Сейдене энебиз марқұм бұл киши ақын емегенде кім елі. Қаншама жанағы бұл ағым өзінің дария даяр тұрат. Ама баяғы арық даяр тұрат. Дария ағалбай атат. Дария бір бөлігінен ағып шығалбай атат. Бірақ бар. Қалықтың ошы құр емес. Болығып тұрған емне де ойлайсыз? Кішіне мындай бір тартыншақтық па деп ойлаймын. Анткені тартынбағандарды мен Азада Бегім Құлыбай ежемді көрдім әле. Ачының төрінде 90 жылдардың орта чені ошондо Барпалы Құлып атабыздың 120 жылдық марекесінде бір боз үйде ырдап атқан кезде, ай қазақтың қызы бері қарачы деп шундай маған сөмейін кезеп, мен саға тең келе тұрған же сен тете асып түсе тұрған қызды даярдайым. Бар жоқ деп ойлаба қырғызда деп. Шунчалық бір патриот, шунчалық қара торы келген, көздерінде от шашыраған, оғызында жалын сөздері бар аял затын. Мен өз ақын екен деп ушынтып қалдым. Өз азыр мен айтышып кетет қой деп. Ошонда Нұрқан Қойчуманова деген қызды таныштырып, анан маған тарту қылды. Бұл еле мына мен келген жылдарда әле болчу. Нұрқан Құдайға шүгір, бірақ бар арғайсы қыз арғарандай ағымды таңдап кететкен учурларында. Азыр алпаручулук менен. Алпаручулук менен, журналистикалык менен, анын кесиби такыр бөлөк, дарыгер эмес бе? Ооба. Дарыгер эмес бе? Анан ошол баягы жакага тартса жеңине жетпей, жеңине тартса жакасына жетпей дегендей, жака тиги кичине турмуштун ары бери ушул омал төкмөл учурда оролу келбей ататпы деп ойлойм. Шайлоо апабыз болсо кадимкидей жамакты жакшы, мен ошол кишинин алдында саламдашып калганыма кубанам. Андан тышкары деле мынакей Чолпон ата өрөөнүндө кошок, кандай жагын жанган кошок чапаларыбыз бар. Эми Кудай сактасын, бул айтуучулук өнөрдүн өнөргө кирет да. Орусча айтканда сказительский искусство деп айтабыз да, айтуучулук өнөр. Аз деп айта албайм. Манаста дагы кошоктон башталган деп ойбойсузбу? Жок, Каныкей энебиздин Манас эпосунда тай торуну сүрөп чаап чыккандын өзү төкмөлүк да. Ооба.
Қараңыз, айтып тұрған сөзінің өзі, тілегінің өзінің, ұйқаштарының өзінің қантып ұшыл қасиетті тайқазанды біз чөгіп қалды дейміз, ортайып қалды дейміз. Бар халықтың арасында. Ар тарапты қолдауға зар. Ан үстіне кішкене қағып жіберген, кішкене мындай аррақ деген бір менталитеті бізде жасқаншақтық бір жағынан иба қылып тұрған адептілік бар емес пе? Ошоның бардығын Құдай бұйырса бір ағым келе атса шығат. Қанты біле керегесінің қамын келін ойлап атса, теге төрінің қамын кемеңгер ойлабай қантып болсын. Апалар, енелер, жеңелерге мен учурду пайдаланып айтат елем. Урматтуу халкым, урматтуу ата-энелер, негізі буйығып жатқан көкірегінде өнөрі, көзінде оты, шоқтығы бойына бата албай тұрған бізде кичинекей қыздардан бастап аял заттары отырған урматтуу замандаштарым, жағыңардың астында жатқан жамақты қатпай, менің дарегім ошол эле борбордо менің телефоным айтып қойыңыз. 0772 420 443. Келіңіздер, маған да жардам керек. Мен дағы қорғонға, қолдауға мұқтажбын. Қарабасым емес, мендегі өнердің мынакей учугун улағанға азыр желпініп жеті қыз. Мареже мақұл, қоштойлы, жаңыларбыз, жазарбыз, мүдірлербіз, сүрнөрбіз, бирок Кыргыз елінің кыз акындар тарыхына сізбенен қоша борозда чаап берели деп ердік қылып келіп отырат. Ушул кыздар жаттап алып, даярданып келіп отырған жері жоқ. Дағы Нұрзат Оразалиева деген қызым бар, Зейнеп Иса қызы бар, Жыпарам бар, Алмагүл эже бар. Өзімдің улумак Жолтайда ханымдан бүтіп, халықтың батасынан бүткөн мына ошого да қонду. Дағы да жашынып аткан Далай Жылдыз бар го. Мен сіздерден сұранамын. Жария деген ушул жалпы жұрт көтеріліп, бірігіп көтерген жүк жеңіл демекші. Халқыбыздың азыр мындай айтканда рухи байлығы кішіне жақырланып деп айта албайм. Жақыр емеспіз. Мындай кішіне қолдауға мұқтаж, жандандыруға мұқтаж учуру болуп турат. Ошонун ичинде ушул бир дүркүм менен ажыдардай оозун ачып келе жаткан доорлоштуруу деп атабызбы, глобализация деп атабызбы? Мына ушул алып келе жаткан алып кара күчкө туруштук бере турган улуттук дилибиз, кандагы өнөрүбүз, жандагы патриоттук мындай отандык мекендик сезимибиз, анан аял заты жонуна жүк кай убакта түшөт, калкынын таманынан сыз өткөндө, таңдайынан муз өткөндө, Курманжан энебиз уулун, кырчындай уулун садага чаап турган учурлардай азыр бир абал келип турат. Қалқ көтере тұрған жүк керек болып тұрат. Қандың да иініне оор болып түсіп тұрған ұшыр. Ошон үчүн келіңіздер, келе жатқан жаштарыбызды жана батыштың елеп-желеп өнөрүнө алдырып ийбей, улутубуздун угутундағы өз өнген өнөр менен жетелеп кетели. Рахмат, айтқаныңыз келсин. Айтканыңыз келсин. Анан бір учурду тағы да пайдаланып, рахмат урматтуу Баяс ага, сизге рахмат. Оба оғыздар уыз тұқымдарыбыз. Ошо тарихи жылға жақшы, быйылкы жыл, былтырғы жыл маған Алла Таала бір жағынан кішіне сындап та туратта. Анан Жайсаң атанын варианты боюнча Бүн Мариям апайдың Айкөл Манас чыгармасын қазақ тіліне ооз салып акырын которуп атам. Султан Курдаш. Болсын. Биринчи китепти бүтүп калдым. Болсын. Ал эми мына бул колума тийген казына биз китеп куржунду жийип көргөзмөй эмес. Мисалы ошолордун бардыгынын ар кайсынын аздектүү ичинде бизге деген, ушу кыздарыма деген, уулумак Жолтойго, урпагыма деген, үй бүлөмө, жан дүйнөмө деген көрөнгө жийип берерине камил ишенем. Чоң рахмат. Ал эми сіздің жанағы сурооңузга жообум толук берилбей калса, ойлойм, сиз да үйдө бекер жатпайт болушуңуз керек. Бай бишеңизди же болбосо кыз-кыркыныңызды акырын, ай балдарым, бул жамак деген канга бүткөн өнөр. Кишине деп, чай үстүндө кишине 2 сабак, алым сабактан баштасаңыз да, Майра кызыңызга, же болсо келиниңизге, же жакшы көргөн карындашыңызга жардам ушул деп ойлойм. Рахмат, айтқаныңыз келсин. Мына
Kızlar жөнүндө жакшы сөз болду, аял зат жөнүндө жакшы сөз болду. Эми жазгыла көңүздөр şu kız narkı, kız edebi degili ayal zatının asıldığı jönündө bir alım sabak айтсаңыздар. Eneler jaylı жазгүл kız Есту кептен баштайлы Екі сап мейлі төрт саппы Ойыбызды айтап таштайлы Ененің ұлылығыңа Мұхаммед пайғамбарымыз айтып өткен сымалы Бейш қайда десеңа енеңнің таман астында деген асыл кепте жатпайды. Тура айтасыз эжеке, кызды үйдө, аялды үйдө дайыма болот береке. Кызды үйдө кыл жатпайт деген сөз бар кыргызда. Анткени бул сөз алынган экен турмушта. Муну чечмелеп дагы кетейин. Кызды үйдө кыл жатпайт деген сөздүн ар жагы кандай маани берерин айтып дагы берейин. Бу кыз деселе кыздарды дайыма үйдү жыйнайт деп элдин баары билишет. Ошо кыз бар үчүн карачы таза таптаза үйгө киришет. Кыздар үйдү жыйнады деп коркуп калган кээ бутун эшиктин алдына чечишип, баш кийимин түзеле баш кийим жака илишет. Дагы ар жагын өзүңүз улаңыз, дагы кандай макал бар кыз адеби жөнүндө. Енесин көрүп кызын ал, эшигин көрүп төрүнөт. Жатыны жакшы жат болбой жакшы жерден келинет. Энебиз кыргыз болгосун, эрибиз кыргыз болуп калды, майрежең шынтып келип эт. Кыз адеби өзүңө байланыштуу турбайбы? Мунарбек пен экөөңдүн үч кызың жайлың ырдайлы. Үч кызы бар аял зат, ата энеси биригип, бу дүйнөнүн рахаты, дүйнөнү Кудай эми кечинен берсин демек, биз бейиштин бошогосу даяр турбайбы? Тата турган туздамың. Адепти болсун кыздарың. Седеп кызың баш болуп, анан жана эркелеген эки кыздын ар жагында төш болуп. Азырдан бербесең тарбия калат жаным кеч болуп. 6 жашта камдаса ашып калат деп айтат. 7 жашта камдаса жетпей калат деп айтат. 6 жашта камдаса ашып кетет деп айтат. Мындай сөздү неге айтат ал, анткени ар жагында ошо сөздүн бир кетерең төркүн жатканын майра жеңең эми айтат. Төрөлгөндө эле ургачы чекесине Алламыз 40 чырак жагат турбайбы? Ошон үчүн мынакей бул жашоодо жашагандалай ургачы жайлаңырдайлы. Ургачынын урматын биздин каныкей ай чүрөгөн элерибиз азыр кыргыз тарыхында көтөрүп эле турбайбы? Башка өлкөлөр жыйылсаңа ошолорго тазим кылбайбы? Тайманбаган душмандан жаңыл мырзанын ырдайлы. Кыз сайкал мына тарыхтаңа. Көркөм сөзбен сүйлөсөңа кырмызы кийип турбайбы? Кыз сайкалдай силерде чыгады деп мынакей көңүлүм бөлүп турамын.
Xanaki kızıl til degen buyursa, ikemge gelip turup eken oğuzdağı kuralın. Kezegin berip Жазгүл men дағы kız adebi jönünde özüňe kepti buram. Жакшы кызды айтышат асмандагы жылдыз деп. Жакшы аялды айтышат жакадагы кундуз деп. Анткени бул макалды чыгарган кадимки Алатоолу кыргыз деп. Дагы айтайын макалдан. Таппай калдым көрүнөт. Ой санам экиге да бөлүнөт. Илхомум жакшы келгенде оозуман сөздөр төгүлөт. Таппасаң сыйпалап кал дегенди мен ушул макалды айтарым. Оюма нечен нерселер келбей жаткан убагы. Анда эмесе майры же ары жагын өзүң улагын. Адепті қыздың ел жұртым күлкісі жылмайып шығат турбайбы. Ошо жылмайганда ал жерден эч кимде болбойт муң кайгы. Қызыл ашық көр көзбөй кылыкты басқан қыздардың илгерги кыргыз көйнөгүн ырдайлы. Азыр заман башка эжеке, андай кызыл ашыкты көрсөтпөй узунураак кийип жыргайлы. Қызыл ашық турбай азыр киндик кетти көрүнүп. Анткени киндигин көрсөткөн кыздардын ал көйнөгү кеткен сөгүлүп. Туура айтасың Жазгүл кыз, ортодон кетти баягы улуттук көйнөк бөлүнүп. Андан кийин батышка биздин кыз балдарыбыз элигип. Ага кээ бир кыз болбойт теригип. Жамапта жаскап койбойду калган сымал эринип. Кээ бир кыздын мода деген жагы бар, ошол модага кетет берилип. Ушул айткан жамактың жанагы көчөдө жүргөн көрүнүп. Кыздар ук жана келин ук. Boyuna turbayбы жарашып ашкем, айтып өткөндөй оширкен сүлкүлдөп көйнөк төгүлүп. Өрөскөл кылыгын көргөн кезде көңүлүң турат сөгүлүп. Кайрадан элге келсе экен биздин касиеттүү кадабыз. Кай жака бара жатат деп кей кезде капа болуп калабыз. Мына майреже өңдүү адамдан биз жакшы нерсени алабыз. Ошо жакшы нерсе алса экен деп биз дагы жакшы болгонго акырын бойду жыйнай калабыз. Келечекте буйурса мына Айым Айтыш фондунун келечеги кең болсо алдыны көздөй барабыз. Рахмат. Бул эми мынакей учурунда эле. Ооба. Албетте бул мына Айтыш фонддо балдар абдан такшалбады. Бизде мынакей жаңыдан акырын Муну телекөрүүчүлөрүбүз дагы туура түшүнөт деп ойлойм. Себеби ошол илхам келбей атканын мойнуна алгандын өзү дагы чоң эрдик. Туурабы? Эми экөөңүздөр бир аз эс алганча биздин Айгүл кызыбыз бир ынтымак жөнүндө термелерден, санаттардан айтып берсе деген. Эстебес атабыздын сөзүнө жазылган ынтымак деген ырды ырдап берейин. Роза же Аманованын оонуна жазылган. Қалыңды сөзіңді қылымдар келген айтылып қырғыздың қымбат атылып бір кезде қоға заманда берем деп кеткен чачылып бағына қырғыз еліңден батыры манас туылып баштарын қошқан чақырып авасы бақай қошойды ошон алдына жүрген башқылы
айықпайды таңып кетіп бақыт тайыстайды ысық дос жолдас шалыстайды ынтымақ жақшы ырық жақшы ынтымақты жұрт жақшы қадырлашқан қалып жақшы қадам урмат сал жақшы қашаңдардан бат жақшы қамшыға толы сап жақшы қарыны тоқ қайғы жоқ қалжырғаса жап жақшы халықты тегіс башқарған қалы сұлық баш жақшы ел жерің гүлді өскен ошол ен аталар айтмакчы ынтымақ жақшы ырық жақшы тегин ынтымақты жұрт жақшы Кем болбоңуз. Майра, бұл ынтымақ демекчи. Сиздин мага жар керек деген бир жакшы өзүңүздүн көкүрөгүңүз жарып чыккан бир канат тураңыз бар. Муну башкалар ырдап жүрүшөт. Ушуну бүгүнкү күндө өзүңүздүн оозуңуздан уккусу келгендер бар экен. Бул эме ушундай ар биринин өзүнүн жаралуу тарыхы бар да. 10 миллион қазақтың ортасында құндыз шашты таранып, екі жақты қаранып, ойға кетіп, бойға жетіп, ер іздеп тұрған кезде жаратқаныр еле. Канаттын колуна челек мезгил калганыңыз келе. Таңдоо туру деп коебуз ба? Майра комузун домбурасын көйлөгүчө мына могул жерде ушул Майра Керим кызынын өмүрлүк жары Канат экөөнүн түшкөн сүрөтү. Мына ошону көрүп жатасыздар. Мен муну көрсөтүп жатканым мына ушул өзү айткандай жигиттердин тандоо түрү өтүп жаткан мезгилдеги экен. Анда ошолорго кулак түшсөк. Ошо угармандарга, көрөрмандарга, замандаштарыма, курдаштарыма, кайын кадалы журтума көрүп жатса эгер Жети Дубан кыргыз элинен тышкарыда ушу биздин эл-тыр телеканалын тартып турган өрөндөрдөгү мына бизге жакын жайгашкан төркүндөрүмө Жамбыл, Кордой областы, Алматы областарына тартуу кылып, ошо жан дүйнөмдөн чыккан ыр дестени белек кылмакмын. Эми ошол мезгилде кимге чыгарылса эми угат кошулur. Мага жар керек, өзүктү улай турган, жогомду курай турган, тагдырым татал болсо, карынбай чыдай турган, тагдырым татал болсо, карынбай чыдай турган, мага жар керек, чалынбай тузактардан, чарбасын түз аткарган, алыс бол деп айтмакмын, узун тил ушактардан, алыс жүр деп айтмакмын, узун тил ушактардан. Маған жар керек, от болып жалындаған, көп айтсам тарынбаған, жағымсыз адаттардың артынан салынбаған, жағымсыз адаттардың артынан салынбаған. Ой, маған жар керек, беріліп сүйіп тұрған, күн сымал тиіп тұрған, хаялдық көргөзсөмда, ал менден биік тұрған, хаялдық көргөзсөмда, ал менден биік тұрған. Ох, маған жар керек, rak болып қара жерде,
Kıdıktan jolukturdum, Kırgızdan jolukturdum, Kölümden jolukturdum dep anан 5 жылдан кийин ошол жигитке кошулуп буйруса колуктумун деп таңдаган адам табылды да. Анан 15 жылдан кийин балалы болуп каныңды соруп турмун деп. Бүгүнкү күндө 20 жылдан кейін азыр небере багып үйдө калып, сени токолдон торуп турмун деп сактанып жашап, мактанып ырдап жүрөбүз. Артында тамашасы бар. Кем болбоңуз. Сиз бир аз демиңизди баскыча Көлдүн көркү деген 1998 жылы жазган экенсиз. Ушуларыңызды телегөрчүлөргө сунуштап коелу. Кыргызымдын таалайына бүткөнсүң, эл журтума ар тамчыңдай кут берсин, ыйык көлүм бабалардан аманат, сени коргоо урпактарга жүктөлсүн. Алып тоолорум добулдардан сактаган, нур төкмөйүн айда тыным таппаган, жеренеге кубат берген улуу күн, сага жүзүн чай байынча батпаган. Бейиш көркүн Кудай ракым кылгандай, алаканга алтын чөйчөк сунгандай, жаратылыш мүрөк суусун толтуруп, эки өйүс эл өзүңдү ээмп тургандай деп жазган экенсиз. Албетте, муну мен өз кырааты менен балким окуй албай калгандырмын. Эми мына бизге бөлүнгөн убакыттагы аяктап бара жатат. Жана Жазгүл кызды сүрөдүңүз эле. Эми бир 2 саптан Айгүл кыз менен бир эркин алым сабак кылсаңыздар, биз анан көрсөтүүбүздү жыйынтыктасак. Баштай бер, мен колдойм. Алым сабактан майра жең анда баштайлы. Калган мына тар убакытты биз рахатка бөлөп таштайлы. Экөө сөзгө чакырса байекем экөө сөздөн качпайлы. Улам экөө сөздүн уйкашынан таштайлы. Өнөр барбы же жокпуң, ошону биз да тактайлы. Өнөр бар экени көрүнүп тур, ошол өнөр эси бакпайбы. Кайра байкебиз чакырып алып, бул жака сынап бизди жатпайбы. Сын эмес, Кудай буйруса көргөзөйүн деген эмгеги ошону кызы мактайлы. Ошондой болсоң эжекең анда тартпайлы мында муң кайгы. Муң кайгы тайдан тартабыз, көкүрөктөгү көрөнгөн ыңырдайлы. Байекем түзефирге чакырды, анда кенен кесир жыргайлы. Кенен кесир жыргадык, калган аз гана убакытты татынардан ырдайлы. Уйкаштык бүттү көрүнөт, оюмдан экиге бөлүнөт. Бөлүнбөсүн ойлоруң, жакшынакай чымыркансаң көкүрөктөн ыр төгүлөт. Мындан оператор балдарың көзүмө жакшы көрүнөт. Аппараты биз жакта өздөрү чалкала берет. Эринсе мында балдарың бир күнү бизге кезигет. Кезиги беле турсун, анткени көздөрүндө от сезилет. Көзүндөн оту сезилсе, жүрөгүм мындан эзилет. Бат эле макул болбогун, садага мандайдан жигит безинет. Кайдагыны баштайсыз, эжеке түзефир кетип жатпайбы? Түзефир кетип жатсаң, ошол эмгегин элдиң актайлы. Эми чакырып мында турган соң, байекемең айталы мындан рахмат. Чоң рахмат демекпиз, ушинтип бат-бат апчык кылайым, айтыш кетпесин элден ырактап. Чакырып байеке турсаңыз,
Биз кетпейбиз анда сырактап. Сырақтағанды бұлай қойса да қамырды төккін бұлақтап. Кайра баштасаң, билектен күйбөгөн тиги чырактай, кетемин неге ырактап. Кетіп жатқаның ырақтап, азыр ойың менен санаң ар жақта жүрет бұлақтап. Урматтуу эле көрүүчүлөр, мына ушундай тим койсок төкмө акындар, жамак жакындар Майра өз айткандай сааттаптагы улам жүрөктөн ургуштаган ырды сиздерге тартуулай бермекчи. Ошондуктан ушул биз Айгүл айткандай сырактап кетелекте бүгүн көрсөтүүбүздү жыйынтыктасак, сиздерге дагы ошо ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Бүгүн биз ойлойбуз, Біз емі көппейбіз деген мааниде куратчылыбыз. элге журтка бир өнөр майрамын тартууладыңыздар деп ойлойбуз. Сиздердин дагы ушул жаңы баштап аткан ишиңиздерге ийгилик болсун. Майра, Кудай ден соолук берсин, жакшылык болсун. Ушу элдин батасын алган, улуу өнөрдү аркалаган биздин асылзат айымдарыбыздын ушу баштаган кадамыңыздар байсалдуу болуп, ишиңиздер илгери болуп, ошол айым айтыштын 10 жылдыгында, 20 жылдыгында, 50 жылдыгында дагы өзүңүз башында туруңуз. Ошол кыздарыңызга сүрөөн болуп, кыздарыңызга тирек болуп, өзүңүз башында туруңуз деген ак тилекти айтмакчыбыз. Урматтуу эле көрүүчүлөр, биздин түз эфирде казак кыргыздын айтыштарында баш бербей келген, казак кыргызга тең орток эрке кыз болгон казак кыргызга ушул өнөр майрамын, өнөр бийиктигин тартуулап жүргөн Майра Керим кызы өзүнүн шакирттери менен болду. Биз ушуну менен бүгүн көрсөтүүбүздү жыйынтыктайлы. Кийинки түз эфирден, кийинки жакшылыктардан, кийинки көрсөтүүлөрдөн амандашканча саламатта калыңыздар.